Программабызды улантабыз достор, бизге келген кийинки коногубузду тааныштырабыз. Бул инсанды тааныштырып деле кереги жок болушу керек. Бардыгыңыздар билесиздер, тааныйсыздар. Кыргыз эстрадасында жылдызы жанып келе жаткан биздин кийинки коногубуз ырчайым Элиза Орозова конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Кош келипсиз, көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Туулган күнүңүз менен. Рахмат чоң. Бизде ушундай салт болуп калды. Бага чармачыл инсандарды ушу туулган күнүндө чакырып, баарлашып, сүйлөшүп турабыз. Негизи айтыңызчы, жакында эле бир жаңы музыкалык клипиңизди көрдүк. Куттуктайбыз. Рахмат. Качан тартылды эле, ким тартты эле, канча убакыт тартты эле? Ушул тууралуу сүйлөшөлүчү. Өзү Ал сүйбү деген ыр, сөзү Бермет Алымбаева деген жазуучу, ошол акын эжебиз. Анан ошого таандык. Ал эми обон өзүмө таандык болгон Ал сүйбү деген чарма. Анын клипин болсо ошо жаңы жылга чейин тартып койгонбуз. Жаңы жылга чейин. Жаңы жылга чейин анан ошол монтаждык иштери ушул январь ичи бүтүп, аягы февралга барып калды дегендей. Жакшы экен. Ким тартты? Азиз Шайлобаев деген жаш, таланттуу жигит. Ошол. Жакшы. Ал эми ошол клипте дагы көп колдоо көрсөтүштү мага, чындыгында ошол люстра салону, Sunlight деген. Аларды айтып кетпесе болбойт. Анан ошол эле эң биринчи мага ошол клипиме тартылып берген Алексей Федосеевке ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Ошол клипте аябай жакшы жардам берди мага. Ал эми кантсе да чемпион да элге чыгып жүрөт, Албетте. интервью жүрөт, камерадан коркпойт дегендейчи. Албетте, ал биринчи клипке түшүп аткан экен. Биринчи жолу өзү да кызыгып жүргөн болчу экен, мурда клипке түшсөм депчи. Анан дароо эле мен бул жигитти тааныйт болчумун. Эми кыргыз эли баары эле тааныйт да, албетте. Анан кикбоксчу номер 1 болуп атпады эле. Албетте, аябай сыймыктанчумун, ушундай жигит бар биздин элде депчи. Ушундай башка улуту башка болсо дагы ошол кыргыз эли үчүн, жери үчүн чындыгы патриот жигит экен да, аябай жөнөкөйлүгү менен дагы ошол аябай бир жүрөгү Кыргызстан деп согуп турат экен да, жанына сүйлөшсөң эле билет экенсиң да, аябай мындай жакшы адам экен. Ооба, ушундай мелдештерди өткөргөндө дагы калпак кийип, анан Кыргызстанды жери көтөрүп чуркап жүрбөйбү. Ал эми сиздин чыгармачылыгыңызга келели. Будан башка да кандай жаңы ырларды жазып атасыз? Кайсыл темаларда? Алдыда ошо балалык жөнүндө ырым турат, Кудайым буйруса. Балалык жөнүндө дагы эски ырларды да жаңыртып ырдабаган турам, буйруса, Кудайым буйруса. Анан сырткары дагы бул эми даяр болуп калган чыгармаларды айтсам, ал эми андан сырткары дагы өзүм мындай обон чыгарган жагым бар дегендей. Көп обондорду чыгарып, азыркы учурда аябай мага муза келип, ушундай бир чыгармаларды чыгарып турган учурум дебеймби? Ошондой учуруңуз көп болсун. Рахмат чоң. Себеби дегенде ушу чыгармачыл инсандардан угуп калабыз да. Бир кездерде аябай жакшы келет чыгармалар, анан кийин чакырсаң да келбей баштайт. Илхом келбей калат деп коет го. Албетте, бул сөз тамаша болду. Анан кийин сизден бир суроо бергим келип атат. Мурун менин кесиптешим бар эле, Деля Беркиналиева. Сиздин курбуңуз окшойт. Курбулар деген ушундай чыгармаңыздан көрүп алып сүйүндүк, күлдүк. Ошол тууралуу айтып бересизчи? Кантип тартылып калды? Ошол бул курбулардын биринчи аранжировкасы даяр болчу да. Анан ал аранжировка бир жарым жылдай менде жүрдү да. Анан Мирлан Абдраевка таандык обонучу. Анан кайсы темада ырдарымды билбей жүрдүм да. Анан айттым, уже бир күнү бар болчу. Мирлан, уже мен ойлонуп бүтө албай калдым. Эмне ыр чыгарсам буга, темасын таппай атам, уже эмне деп ырдарымды билбей атам депчи. Ырдын аранжировкасы, стили жагат болчу да магачы. Анан тиги айтсам, ал мындай элестетти да. Мен сени көлдө кыздар менен мындай көлдүн жээгинде эс алып жатканыңды элестетип атам бул ырда депчи. Анан бир цветной эмелерди элестетип атам депчи, мындай түстөрдү депчи. Анан сен курбу кыздарың менен мындай эс алуу, анан бир эме жөнүндө ырдабайсыңбы депчи, мындай күнгө какталып турган деген сыяктуу айтып атпайбы. Анан ошо эме кылганда ошол жерден дароо эле ой келди, ошо курбулар деп жазабыз депчи. Ошондон улам жазылып калды. Ошондон улам жазылып калды. Тимур Салиев деген жаш акын жигит бар. Ошол жигитке табышталган. Ошол ырга ушундай сөз жазып бериңиз депчи. Анан ал жигит кичине башкачараак сөз жазганынан, сиз кыздардын эмесин, оюн түшүнбөйт экенсиз деп айтсам, келинчеге жазып берди. Ошол Насихат Салиевага таандык сөзү. Ушундай жакшы
чарбалар болгон экен. Ал эми бүгүн туулган күнүңүз болуп атат. Эстегенде белек кылып берип калалы. Рахмат, чоң рахмат. Дайыма эртең менен ичип турайын. Сиздердин кружкаңыздарга рахмат чоң. Анан бизди көрүп туруңуз. Келип бергениңизге рахмат. Кандай пландар болуп атат? Алдыда ушул чыгармачылык эле пландар. Ал эми бүгүнкү күнгө ушул саат 12ден баштап эле куттуктоолор тынбай келип атат. Түнкү 12ден баштап. Анан эртең менен дагы ушундай розыгрыш кылышты мени. Кандай кылышты? Мага кызык болуп калды, эми айтпасаңыз болот. Бул ошол LFM радиосунан чалып эле силер бүгүн Кытайга учмаксыздар. Сиз эмне аэропортко келбей турасыз деп урушат да бирөө чалып алыпчы. Жок, мен вообще эч кандай билбейм Кытай жөнүндө десем, сиздин акчаңыз уже алынган. Мен болсо күтүп атпаймынбы сизден, кандай безответственный адамсыз депчи. Эме болуп атпай, аябай урушту да. Өзүңүз да ишенип кетпесизби? Мен Кытайга бармак белем деп. Ким айтты депчи, дагы продюсердин атын айтып атат дажычы. Ошого бергем, кандай сиз башкалар телефон албай атат депчи. Мен такыр таң калып такыр эме кыла албай. Анан көрсө ошол LFM радиосунан болчу экен, оштогу. Анан сизге жакты эң башкысы. Эң башкысы жакты. Анан маанайыңыз көтөрүлдү. Көтөрүлдү. Ооба, тууган уруктар Кудайым буйрса бүгүн ошо конокко келишет. Андан сырткары дагы кечинде дагы өзүм жакын досторум менен айрамдайм деп турам буйрса. Туулган күнүңүз кут болсун. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым кыргыз эли үчүн кызмат кылган кыргыздын бактылуу кыздарынан болуңуз. Келип бергениңизге рахмат.